Менин bir тууганым мамлекеттик кызматта иштеген эмес, иштебейт дагы деп билдирди Элдик медиага Жогорку Кеңешинин депутаты Рыскелди Момбеков. Буга чейин интернетте Момбековдун бир тууган иниси Түндүк электр ишканасынын Талас районундагы жетекчиси деген маалымат тараган. Анын бул кызматка келишине Момбековдун кийлигишүүсү болгон деп айтылган. Депутат бул маалыматты төгүндөп фейк деп атады. Мунун себебин ал өкмөт башчынын бир тууганы Азиз Дүйшекеевич саламаттыкты сактоо министрлигинде майлуу кызматта отурат деп айтып чыккандыгына байланыштырды. Эки агам, эки иним бар. Бир агам былтыр оорудан дүйнө салды. Бир агам тээ мурунтан эле Шекер айылындагы мектепте мугалим болуп иштейт. Калган экөөсү эч жумушта жок. Калган менин бир туугандарым болсо таап атып салсын, мен макулмун. Эгерде мамлекеттик кызматта элеп турган бир тууганым болсо, мага мурда эле кысым көрсөтүшмөк деп кошумчалады депутат Момбеков. Россияда Кыргызстандын жараны буту колу электр зымы менен байланган жансыз денеси табылды. Адамдын жансыз денеси Россиянын Ленинградск областында Мурино в Всеволожск районунда курулуш иштери жүрүп жаткан жерден табылган. Бул тууралуу россиялык Фонтанка сайты жазды. 16 майда Муринодагы Швалов көчөсүндө урбанист комплексинин курулуш иштери жүрүп жаткан учурда экскаваторчу жерди казып жатып, эркек кишинин жансыз денесин көргөн. Ал ич кийимине чейин чечиндирилип, буту электр зымы менен байланган. Ал жерге милиция кызматы чакырылган жана жансыз адамдын өздүгү такталган. Иштин жыйынтыгында Мегаполис компаниясынын жумушчусу 28 жаштагы Кыргызстандын тургуну Талантбек Ахматов болуп чыкты. Жанында футболка, кара терик куртка, ботинка, көк джинсы, Samsung үлгүсүндөгү телефон болгон. Петербургда Октябрьский набережный квартирага катталган. Мигранттын баш сөөгү сынган. Өлтүрүү беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Маш на мойке Telegram каналы полицияда шектүү бар экенин болжолдуу версиялар боюнча эркектер ресторандардын биринин жанында уруша кеткен. Талантбек өлгөнчө сабалганын маалымдалды. Кыргызстанда эмгек миграциясынан улам 277 миңдей бала ата-энесинен кароосуз калган. Мындай маалыматты мультииндикатордук кластердик текшерүүдөн улам белгилүү болгонун ЮНИСЕФ кабарлаган. Балдар фондунун маалыматына караганда ата-энесинен кароосуз калган балдардын саны акыркы 4 жылда 16%га өскөн. 2014 жылы бул көрсөткүч 239 миң болсо, ал эми 2018 жылы 277 миң болуп эсептелген. 12% бала чет жактарда ата-энесинин бирөөсү менен жашайт. Мындай көрсөткүч Ош жана Жалал-Абад областарында 18%, ошондой эле Баткенде 14%тен жогору. Балдардын 4% чет жакта атасы жана апасы менен бирге жашайт. 9% балдар биологиялык ата-энелеринин бирөөсү менен да жашабайт. Жалал-Абад областында мындай чек 14%ке жакын. Изилдөө Кыргызстан боюнча 2018 жылдын ноябрь айында жүргүзүлгөн. Мультииндикатордук кластердик текшерүү ЮНИСЕФ тарабынан 1990 жылы түзүлгөн. Эл аралык программа катары максаты өлкөдөгү аялдардын жана балдардын абалын изилдөө, көмөк көрсөтүү болуп саналат. Индонезиянын Түндүк Суматра аймагында бир абактан 154 кылмышкер качып кетти. Бул тууралуу чет элдик маалымат булактары жазып чыкты. Маалыматтарга караганда, абакта тинтүү учурунда бир кылмышкерден баңгизат табылып, ошол учурда башка айыпкерлер түрмөнү өрттөө жолу менен башаламандык уюштуруп, натыйжада 154 адам качып кеткен. Учурда жергиликтүү полиция качкандардын көпчүлүгүн кармап, калган 51 айыпкерге издөө иштери кызуу жүрүп жатканын айтышкан.